Ассаламу алейкум. Урматтуу жамаат, мына бул кайрмак менен балык кармайм десеңер, 3 күндүк путевканы Мегапейден алсаңар болот. Мегапейге киргенде эле оплата, мына перевод, бонус деген жанында сервис дегенди басасыңар. Мына сервиска киресиңер, поискка кирип туруп эле рыбной десеңер, мына рыбной билет КР деп чыгат. Кыргызстан боюнча рыбной билет ушул жерден алынса болот. 3 күнгө гана. Буга киргенде мына жерде эгерде билет алган болсоңор, чегинди көрсөтөм десеңер бирөөгө, мына мой билет дегенге кирсеңер, ошол силер сатып алган 3 күндүк путевкаңар кайрмак менен кармаганга. Кайсыл жерден кармашыңар, кайсыл жерге толтурсаңар, ошол жерде көрсөтүлөт. Азыр биринчи билет алыш керек болсо, мына купить билетке кирсеңер, мына жерге биринчиге атыңарды жазасыңар, кийин фамилия, отчество болсо отчествону. Бара турган жагыңарды жазасыңар. Мисалы, кайсыл эмеге мынаке кирсеңер, мына балыктардын эмелери, түрлөрү, мисалы маринка, осмон, караз, форель, сазан, усач деп турат да. Ушул жерде суммалары бар. Мисалы, бардык нерсени мисалы мен маринкага бара турган болсом, мына маринканы белгилеймин. Мына жерде ат фамилияңды жазып турупчу. Мына мен азыр маринканы белгиледим. Маринкага 313 сом экен. 3 күндүк билет. Мына жерде область дегенге киресиңер, мисалы, Талас болсо Талас, Баткен болсо Баткен. Азыр мен Ош областын кылайын. Водоем бул Ош областында Акбура, мисалы, Апшырсай, Кызыл суу, Көк суу дейт. Мына мисалы Кызыл суунукуну баскан болсом, мынакей Кызыл сууга мен уже 3 күнгө путевка алдым. 24/08/2024. 24-нөн 26-сына чейин. 3 күн гана ушул жерде 313 сом мамлекетке төлөп, маринка кармасам болот. Эгерде башка жака бара турган болсоңор, мына область дегенге кирип чүй кыласыңар. Водоем дегенге мисалы мына жерде Ала Арча, Аламидин деп, Ысык Ата, Ак суу деп, Кара Балта деген дарыялар бар экен. Ушул дарыяларга форельге барып кармасаңар болот. Бул дагы кутта ошондой эме экен. Эгерде речной форельге бассаңар, мына багытын өзгөртөсүңөр 463 сом. Сазан, усачтар мына жерде экен. Мынаны бассаңар 413 сом. Ушинтип тандап барып кармасаңар болот. Атыңар, фамилияңар сөзсүз толтурулсун. Анан кайсыл жерге барып кармай турган дарыяңар сөзсүз жазылыш керек. Эгерде башка жерди толтуруп туруп, мисалы Кызыл суунукун толтуруп туруп, башка дарыяга барсаңар болбойт.